Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеодо интернет айдыңында атактуу болуп аткан Ихсан ЛТД кооперативи тууралуу болмокчу. Сиздерде кандай билбеймин, бирок биздин социалдык тармактарга YouTube, Instagramга киргенде эле Ихсан компаниясы үй сатып берди, Ихсан компаниясы 10 жылга пайызсыз үй алып берет жана башка ушул сыяктуу маалыматтар, көптөгөн жылдыздар, балким алып баруучулар бул компанияны рекламалап атканынан бизге да кызык болду. Жана бул видеодо биз компанияны мактап же жамандоо максатында эмес, жөн гана официалдуу сайтына кирип бул компания тууралуу маалымат алууну чечтик. Ал үчүн биринчи компаниянын официалдуу Instagram баракчасына кирип, ал баракчасында көргөзүлгөн ссылка боюнча сайтка өтөбүз. Биз эми сайттабыз. Биринчи эле сайтка киргенде эмне компания, эмне иш кылары туура жазылган экен. Үй жана темир тулпар алууга жардам кыларын, кандай программалары бар экенин жана анын түрлөрү, валютанын курсу жана башка жаңылыктарды камтыган сайт экен. Алгач программалары тууралуу маалымат камтыган бөлүмүнө өтөлү. Бул жерде дароо эле эсептеп берген ыңгайлуу эсептегичи биринчи эле көзгө урунду. Анда эмесе биз да текшерип көрөлү. Үй же тулпар, сом, рубль же доллар, кайсыл программаны жана канча жылга бөлүп төлөөнү кааласаңыз, аны тандап, баардыгын жазгандан кийин эсебин чыгарып берет экен. Мунусу бизге жакты. Анда биз дагы эсептеп көрөлү. Биринчи мисал катары 2,5 миллион сомдук үй же баатир дейли. Жылдын эң узак деген 10 жыл, ал эми программасын 50% деп эсептеп көрөлү. Анда эмесе эсептин жыйынтыгы: турак жайдын баасы 2,5 миллион сом. Баштапкы төлөм 50% дегенде 1,250,066 сом дейт. Кооперативге кирүү акысы 100,005 сом. Кооператив төлөп бере турчу акча 1,250,066 сом. Айына төлөнө турчу акча 10,417 сом. Тагыраак айтканда 10 жыл бою айына 10,417 сомдон төлөп, кооперативден берген акчасын кайра кайтарып берүү керек. Анда эмесе кийинки бирден бир негизги программалар деген бөлүмүнө өтөлү. Бул бөлүмдө программалардын түрлөрү популярный, удобный, выгодный жана авто деген 4 программасы бар экен. Бир жолу төлөнө турчу комиссия турак жай үчүн 4%, баштапкы төлөнө турчу взнос 25, 35 жана 50. Ал эми автого бир жолу төлөнө турчу комиссия 7%, баштапкы төлөнө турчу взнос 50% деген маалыматтар көрсөтүлгөн. Жана эскертүү деп, жер там 2000 жылдан кийин, баатир 1965 жылдан кийин салынган имараттар каралыш керек экенин көргөзүп эткен. Кийинкиси гарантия бөлүмү. Компания кандай кепилдиктерди берет карай кетсек, бизге керектүүсү суроолор жана жооптор. Сиздерге дагы ушул бөлүмдү кунт коюп окуп, түшүнүп чыгууңуздарды сунуштайбыз. Бул жерде кыймылсыз мүлк кимге катталат, же турак жай сатып алууда баш тарткан учурда акчамды кайтарып алсам болобу, жана ушул сыяктуу зарыл суроолорго жооп берилген. Белгилеп айта кете турчу суроо: мүлк же унаа алуу үчүн баштапкы төлөмдөн тышкары кандай салым кошуш керек деген суроо берилген. Анан бул суроого жооп: сатып алуу учурунда баштапкы төлөмдөн тышкары юридикалык колдоо үчүн 20,000 сом кыймылсыз мүлккө же 10,000 сом автоунаага төлөйсүз деген суроо жана жооп берилген.
сын пикирлер, байланыш, биз жөнүндө жаңылыктар деген дагы бөлүмдөрүн карай кетсек, өзгөчө жаңылыктар же деги эле өзгөчө болгон маалыматтар деле жок экен. YouTube'дагы же Instagram'дагы маалыматтарды камтыйт. Ал эми негизги деген бөлүмүндө каталары бар экен. Мисалы, азыр 11-ай, ноябрь айы. Ал эми сайтында валюталар курсу деген бөлүмүндө 8-ай, август боюнча өзгөртүлгөн эмес. Жана ушул эле негизги бөлүмүндө бонустук карта деп турат. Ал бонустук карта жөнүндө маалымат алуу үчүн анын ичине киргенде англис тилинде жөн гана болбогон интернеттен алынган текст жазылган. Бул эмне болгон бонустук карта эч кандай маалымат жок. Бекмырзаева Акинай менен Камчыбек уулу Эрмат, булар тууралуу биз Суперинфого берилген жарнамасы же YouTube'дан же Instagram'дан берилген роликтерден улам таанып калдык окшойт, сайтына чейин эле. Личный кабинет деп турат. Бул жерине кирели десек, ачпай койду. Иштейби же өзгөчө жол менен кириш керекпи? Түшүнүксүз. Балким бул Ихсан ЛТД компаниянын өкүлдөрү бул видеону көрүп калса, биздин айтарыбыз сайтты орус эле тилде эмес, кыргыз тилинде да которуп, эки тилдүү окуй ала тургудай кылсаңар. Деги эле видеоңор кыргыз тилинде, кардарларыңарда карапайым кыргыз тилинде сүйлөгөн калк көбүрөөк болгондон кийин биринчи ирет кыргыз тилиндеги сайт кылууңар зарыл эле. Жана видеодо айтылып өткөн кемчиликтерди дагы оңдоп койсоңор, андан да жакшы болот. Жыйынтыктап айта кетсек, сайт аркылуу жетиштүү эле маалыматтарды алса болот экен. Бирок көрөрман, сизди кызыктырган суроолоруңуз болсо, жеке барып консультация алганыңыз өзүңүзгө жакшы болот. Кээ бир маалыматтар эскирген болушу мүмкүн. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.